Assalamu alaikum. Амансыздарбы, урматтуу мекендештер. Биздин жаңы Нурсултан Турузбеков каналыбызга катталыңыздар. Буйруса бул жактан кыргыз спортундагы акыркы жаңылыктарды айтып турууга аракет кылабыз. Ал эми бул жолку чыгарылышта 26 сентябрь таң эрте өтө турган UFC 266 милдешинин алкагында өзүнүн чемпиондук курун 6-чы ирет коргоо үчүн чыгып жаткан Валентина Шевченконун беттеши тууралуу айтып өтөбүз. Алдыда кененирээк. Белгилүү кыргызстандык мушкер, UFC чемпиону Валентина Шевченко ушул аптанын аягында октагонго кайтат. Ал бул ирет чемпиондук титулун катарынан 6-чы ирет ийгиликтүү коргоого аракет кылат. Бул ирет мекендешибиздин каршылашы америкалык 38 жаштагы ардагер мушкер Лаурен Мерфи болот. Албетте, Валентинанын салмагында ага теңгелери дээрлик жок калгандай. Бирок UFC жетекчилиги мушкерге эмне болгон учурда да атаандаш таап бериши керек. Балким Мерфи кыргызстандык спортчуга күтүлбөгөн атаандаштык көрсөтүп коет. Анткени менен беттинг компаниялары Шевченкону бул беттеште чоң артыкчылыкта жеңишке жетет деп ишенүүдө. Анда келиңиздер, спортчуларды кыска тааныштырып, жеңишке болгон мүмкүнчүлүктөрү тууралуу сөз козгой кетели. Алгач америкалык мушкерден баштай турган болсок, Лаурен Мерфи 38 жашта. Карьерасында жалпы 19 беттеш өткөрсө, анда 15 ирет жеңүү чаталган. Калган 4 беттешинде жеңилген. Акыркы өткөргөн 5 беттешин катарынан утуп келе жатат. Тагыраагы Валентина Шевченко чемпион болгондон бери жеңилүү бетин көрө элек. Бирок ошол жеңишке жеткен 5 беттештин 4-өсүн калыстардын чечими менен утса, болгону бир гана атаандашын мөөнөтүнөн мурда уткан. Ал эми жалпы карьерасында Мерфи бир дагы жолу мөөнөтүнөн мурда утулуп көргөн эмес. Жана 9 беттешин мөөнөтүнөн мурда жыйынтыктаган. Акыркы жолу ушул жылдын июнь айында беттешке чыгып, анда Джоанна Калдервултту жеңип алган болчу. Базасы бокс, көбүрөөк бутка туруу абалында өзүн жакшы сезет. Ошол эле маалда партерде да алсыз эмес. Валентина Шевченко сыяктуу топ мушкерлер менен али октагон бөлүшүп көрө элек. Ал күчтүү делинген Кетлин Чукагян, Лиз Кармуш сыяктуу мушкерлерге каршы кескелип алардан утулган. Ал эми мекендешибизге келе турган болсок, Валентина Шевченко жеңил салмактан жарым жеңил салмак бөлүгүнө которулгандан бери эч кимге жеңишти алдыра элек. Негизи эле Валентина UFC'де болгону бир гана мушкерге жеңилген, ал Аманда Нуньес. Бразилиялык спортчунун салмагы бөлөк, ошондуктан Шевченко азыркы салмак ченинде алмашкы строн ээсине айланып турат. Катарынан 7 беттешин утуп чемпиондук титулун 5 ирет коргоду. Бул рекордко жакындап келүүдө. Чемпион болгондон кийин 5 беттешинде 2 ирет калыстардын чечимине чейин жетсе, калган 3 беттешин мөөнөтүнөн мурда жыйынтыктады. Албетте, Лаурен Мерфи менен Шевченконун беттешкен атаандаштарын салыштыруу мүмкүн эмес. Себеби Мерфи жалаңгана рейтингте ордун жоготуп бара жаткан же дебютант мушкерлерге каршы чыгып келген. Эми көпчүлүктүн катарында биздин оюбуз боюнча деле Валентина Шевченко Мерфиге каршы беттеште кыйынчылыкка учурабашы керек. Бирок башкысы кандай болгонду да жеңишке жетсе болгону. Ага анын мүмкүнчүлүгү ашыгы менен жетиштүү. Шевченко өткөн аптада берген интервьюсунда ушул беттеш ийгиликтүү аяктаса, анда Нуньес менен бүтпөгөн ишти аягына жеткирүү убакыт келди деген сөзүн айтты. Эми бул боюнча беттештен кийин да Валентина сөзсүз айтса керек. Себеби кыргызстандык мушкер айымдар дивизионунун чыныгы доминанты болуш үчүн Нуньести сөзсүз түрдө утушу керек болот. Буйруса ал күн дагы алыс эместей. Урматтуу достор, биздин каналга жазылганды унутпаңыздар. Буйруса ушул жактан кыргыз спортундагы жаңылыктарды айтып турууга аракетибизди кылабыз. Сиздер менен мен Нурсултан Турузбеков болдум. Ара кездескенче саламатта калыңыздар.